ачуу келгенде эмне кылышыбыз керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нече иштерди айткан. Биздин динибиз ушундай нерсе, бир нерсени мынтип айтып койбойт. Мында кылыш керек, мында кылыш керек деп айтып койбойт. Жок, ошондой деп ойлогон болсок, динде толук айтылган эмес десек, анда биз шариятыбызды толук окуй элек болобуз. Шариятта бир нерсени тыйдыбы, сөзсүз анын жол жоосу менен ийине жибине чейин айтылат. Биздин шариятыбыз ушундай тууганда. Биздин динибиз ушундай толук. Ал-яума акмалту лакум динакум деген Аллах Таала. Бүгүн силерге динди толук кылып бердим деп. Толук. Азыр биз жанатан бери сүйлөшкөн. Мусулман адамдар ачууланса, ачууну басыш керек. Аларга сабыр кылыш керек. Аларга мээримдүү болуш керек деген. Эми кандай жол менен ачуубузду басабыз? Айттык, шайтан тараптан келет ачуу дедик. Эми ачуу келген учурда биринчи кылына турган иш, урматтуугандар, кимде-ким бирөөнү ачууланса, унчукпай коюш керек. Унчукпай коюу бул биринчи кадам болуп эсептелинет. Эгерде адам бир нерсени сүйлөй турган болсо, адам ачууланган учурда ачуулуу адам акылы кетет. Тагыраак айтканда, шайтан көбүрөөк азгырып турган учур. Адам ачуусу келген убакта шайтан аны барымтага алган учур. Каалаган сөздү сүйлөтөт. Эгер адам сүйлөсө, кийинки адамдын дагы сөөгүн өткөрө турган сөз сүйлөп коюшу мүмкүн. Капа кыла турган сөздү сүйлөтүп коюшу мүмкүн. Же Аллахка күнөөкөр боло турган сөз сүйлөтүшү мүмкүн. Же болбосо анын үстүнөн жеңиш үчүн жалган деле сөз сүйлөтүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан ачуу келген учурда унчукпай коюу бул биринчи кадам. Эң жакшы сыпат. Кандай нерсе экен? Ачууну басыш үчүн унчукпай коюш керек. Бирөөлөр сурайт, ачуу келгенде эмне кылыш керек? Ачуу келгенде эчтеке кылбаш керек. Ошол сөз. Эчтеке кылбай коюш керек. Ушул эң чоң кадам. Андан кийин унчукпай коюш оңой нерсе эмес. Бул сабыр менен гана болот. Аллах Таала айткан: "Васбир ва ма сабрука илля биллах ва ла тахзан алейхим ва ла таку фи зиқин мимма ямкурун." Пайгамбарыбызга айтат: "Сабыр кылгын, чындыгында сабыр кылууң Аллах тарабынан келген сага ийгилик. Жана аларга ачууланбагын, сенин үстүңөн айламалдарды кылып ачуун келтирген адамдарга жүрөгүң ага тарыбасын." Кээде жүрөк алабыз го, бирөө туура эмесирээк сөз айтылса, ошол нерсени албоого Аллах Таала буйруп айтат. Инналлаха ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун. Чындыгында Аллах Таала өзүнөн корккон таквалуулар менен бирге, жана Аллах Таала жакшылык кылуучулар менен бирге. Башка бир аятта инналлаха ма'ас-сабирин. Чындыгында Аллах Таала сабыр кылуучулар менен бирге деп. Биз айттык, ачуу келген учурда ачууну басыш үчүн биринчи унчукпай коюш керек дедик. Бул биринчи кадам. Бул шариятыбыз үйрөткөн. Экинчи, адам ачуусу келген учурда эмне кылыш керек? Экинчиси тил менен. Биз жана айттык, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деген хадис бар. Бул Сулайман ибн Сурат радиаллаху анху риваятланган хадис. Пайгамбарыбыздын жанында эки адам бири-бири менен айтыша кетип туруп, экинчиси ачуусу келгенден кызарып кетти. Моюн тамыры ишиди. Билесиңер, адам ачуулаганда кан тамыр бир аз толот, бет кызарат, жүрөк башкача иштейт. Кыскасы ачуу келген учур. Пайгамбарыбыз ошол адамдарды чакырып туруп айтты: "Мен силерге бир сөз үйрөтөйүнбү? Эгер аны айткан болсоңор, ачууңар тарайт, Аллахка күнөөкөр болбойсуңар." Ал сөз: "А'уду биллахи минаш шайтанир раджим." Аллахтын каргышына калган шайтандан коргоону тилеймин деп Аллахка кайрылгыла деген. Бул экинчи көнүгүү туугандар. Кимдин ачуусу келген учурда, ачуусу келгенде, газабы келгенде ушул сөз менен айтыш керек. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бул тил менен айтыла турган нерсе. Биринчиси эле унчукпай коюш эле, экинчиси сөз менен калыш. Үчүнчүсү иш жүзүндө аткарыла турган нерсе. Ал эмне? Ачуусу келген адам, бул дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисинде бар. Кимде-ким ачуусу келсе, "Иза гадаба ахадукум ва хуа qaim falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyaltaji'." Эгер кимдир бирөөңөрдүн ачууңар келген болсо, ал тике турган болсо, ал адам олтурсун деген.
тике турган абалда бирөө-бирөөнүн ачуусу келди. Ал олтурсун. Эгер ачуусу кетсе жакшы. Эгер андай болбосо, анда узун болуп жатып алсын. Эми жата турган место болсо да. Пайгамбарыбыз мындай дештен максат ачууну баса турган нерсеге үйрөтүп атат. Көнүк иш жүзүндө дагы. Себеби адам тике турган учурда бирөө ачууланса, ошол бойдон тура берсе, ал ачууланткан адамга жакыныраак болот дагы. Билесиздер, кан тамыр ишип турган убакыт, кан кызган убакыт ага зыян берип коюшу мүмкүн. Барып уруу бериши мүмкүн, же башка нерсе кылышы мүмкүн. Ошондуктан олтуруп ал деген. Эгер олтурган болсо дагы, эгер ачууланса, турга чейин болсо дагы кишинин акылын жыйнай турган болот, токтото алат. Албетте бул мусулмандар үчүн көнүгүү. А эгерде олтурса дагы шарт болбосо, анда жерге жатып алсын деген. Себеби ал андан дагы узагыраак болот ачууланткан адамга. Жаткан адам не болсо дагы сал узуныраак болот, туруп барганга чейин кыйла өзүн кармай алат. Башка бир хадисте айткан, тамашалашып болсо дагы курал менен ойнобогула депчи. Бул дагы ушул мусулмандар арасында ызычуу болуп кетиштен алдын ала турган нерсе. Иш жүзүн аткарыла турган нерсе кайсы нерсе? Ачуу келген учурда ушул тике турган болсо олтуруш керек, олтурган болсо жерге жатыш керек. Албетте жерге шарт болгон болсо да, бул хадиске амал кылам деп, жөн эле жер ылай болсо да жатып алыш шарт эмес. Бирок колдон келишинче алыстаганга аракет кылыш керек. Ал бул хадистен түшүнүлө турган нерсе, эгерде кимдир бирөө телефон аркылуу сиздерге ачууңузду келтирсе, телефонду кармабай коюш керек. Кимде ким азыр ушундай нерсе болуп атат го. WhatsApp'тагы группалардын ичинде ачуулантат. Мындай деп кой, мындай деп кой. Ошондо ошол группага жазбоо керек. Алысташ керек. Андан чыгып, эгер чечиле турган маселе болсо, чалуу эле, же болсо ичинен эле мынтип түшүнбөй калыпсың. Анткени жазылган жазуулар жөн сүйлөшүүлгө караганда айырма берет. Балким ачуу келип сүйлөгөндөй, же түшүнүксүз сүйлөгөндөй болушу мүмкүн. Анан болуп дагы группанын ичинде сүйлөгөндө кийинки адамдан уялып дагы сөз кайтара берет. Ошондуктан ушул хадистен көрө ачуу келген убакытта пайгамбарыбыз турсаңар отургула, олтургандар жаткыла дегени ушул маселе дагы чыгат, ахли илим чыгарган. WhatsApp группасы аркылуу группанын ичинде талаш болсо, группадан чыксын. Чыксын дегени балким чыгып кет, же телефонду кармабай кой. Өтө зарыл чечиле турган маселе болсо, личкасынан чыгып, же болсо чалып айтсын. Эгерде кайсы бир жерде талаш болсо, эл алып топтолгон жерде талаш болгон болсо, ал жерден чыгып сырт жакта сүйлөшсүн. Бул да ачуунун келе турган нерсе. Бул бир гана ачуу келген маалда олтура калыш же жата калыш эмес. Кайсы нерсе ачууну көбөйтө бере турган, душмандык алып бере турган нерсе болсо, андан алысташ керек. Пайгамбар айткан: "Абгаdur rijali alallohi aladdul khasim." Аллах Таалага эң жакпаган адам, ачуусун келтирген адам, бул бирөө менен талашкан учурда, ачууланган учурда ашыкча душманчылыгы чегинен ашкан адам. Биз иншалла андай адамдардын катарында болуш керек. Анткени Аллах Таалага эң ачуу келген адам, Аллах Таала эң жаман көргөн адамдар ушундай болуп эсептелинет.